Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жолун алкагында Баткен облусунун Кадамжай районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Алгынбай Имаровдун жетекчилиги алдында айылдарда бардык тармактар боюнча алгылыктуу жумуштар жасалган. Аймактардагы билим берүү тармагы алгачкы орунга коюлуп, бөбөктөрдү бала бакча менен камсыз кылуу жолу алга ачылган. Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын атайын буйругу кабыл алынып, иш-чара пландары түзүлгөн. Ошонун негизинде бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, тиешелүү мекеме ишканаларга жеткирилип, аткарууга алынып, бир топ алгылыктуу иштер аткарылууда. Ошондой эле бизде көтөрмө айыл өкмөтүндө Молдонияз каналы ишке ашып, долбоор боюнча бүгүнкү күндө ошол жерде дагы алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Кадамжай районунда 13 айыл өкмөт бар. Район жетекчилиги билим берүү тармактарын алгачкы орунга койгон. Келечекте илимдүү коом түзүү үчүн санариптештирүү жолунун алкагында билим берүүчү жайлар интернет желелери менен туташтырылган. 84 мектебибиз, жалпы билим берүүчү мектептерибиз билим берүү кызматын өткөрүп келет. Быйылкы жылда бизде 7 мектептин курулушу жүрүп атат. Азыр ошол мектептерибиздин көпчүлүгү заманга ылайык, талапка жооп берген типтүү имараттар курулуп иштеп жатат. Быйылкы жылда эле мына сентябрда биз 3 мектепти ачтык. Окуна гимназия мектебинин 275 орундуу кошумча имараты, Исфайрам орто мектеби 275 орундуу орто мектеби, ошондой эле Орузбеков атындагы орто мектебинин филиалы 150 орундуу мектеп, ушул 3 мектептин ачылышы болуп пайдаланууга берилди. Район жетекчиси айыл өкмөт башчылары менен тыгыз иш алып барып, айылдарда бир топ маселелер жолго коюлган. Айрымдарына токтоло өтсөк, көтөрмө айыл аймагындагы билим берүү, саламаттыкты сактоо, бала бакча, мал чарбачылык, дыйканчылык жана башка бардык тармактар боюнча бир топ иштер жүргүзүлгөн. Айыл өкмөт башчысы Махмут Токторов тарабынан айылдыктардын көйгөйлөрүн жеринен чечүүгө аракет жасалып, айылдык кеңеш жана аксакалдар соттору менен тыгыз иш алып барып келет. Ушул айыл өкмөтүбүздө бир топ жылдын башында иш-чаралар, программалар түзүлгөн. Ошол иш-чаралардын негизинде бүгүнкү күндө бир топ жакшы ийгиликтүү иштер аткарылып жатат. Айта кетсек, быйылкы жылы ушу региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында биринчиден ушул айыл өкмөтүндөгү муниципалдык кызматкерлердин иштөө шарттын деңгээлин көтөрүүдө, ошол иштөө шарттын деңгээлин көтөрүү негизинде ушул жергиликтүү калкта күнүмдүк керектелүүчү мыйзамдуу документтерди аткарууда, элге кызмат кылууда бир топ жакшы иштер болгон. Ал эми ар тараптуу программабызда айыл чарба жана сууга суу, таза суу программаларында дагы алгылыктуу иштер жаралып жатат. Көтөрмө айыл аймактарындагы ирригация жана таза суу тартуу маселеси жөнгө салуу үчүн донорлор тартылган. Ал эми бүгүнкү күндө таза суу программасы менен айтса кетсек, бүгүнкү күндө дагы ушул араб өлкөлөрдөн келген кайрымдуулук фонддор менен тыгыз байланышта иштеп, ушул Тамаша айылындагы мурда союз мезгилинен калып кеткен таза суу түтүкчөлөрүнү кайрадан калыбына келтирүү боюнча араб өлкөлөрү жактан колдоо көрсөтүлүп жатат. 400-500 миңге жакын акча каражатын жакын күндө ушул араб фонддору колдоого алынып жатат. Ал эми чет элдик инвесторлор боюнча айта кетсек, быйылкы жылы Япония мамлекет, Южный Корея мамлекетинин Койка неправительственный организациясы тарабынан биздин айыл өкмөтү жактан жамаат түзүлүп, ошол Койка неправительственный организация тарабынан $25,000, ал эми айыл өкмөтүнүн жагынан 200 миң акча элдин салымы кошулуп, бүгүнкү күндө ушул иш-чара дагы каналды реконструкциялоо иш-чарабыз жүрүүгө аракеттенип жатат. Ал эми Орузбеков айыл өкмөтүндө президенттин жарлыгына ылайык аймактарда бир топ социалдык маселелер жөнгө салынган. Таза суу, ирригация маселелерин жолго коюуда донорлорду тартуу аракеттери көрүлүп, жашоочуларга ыңгайлуу шарттар түзүлүп келүүдө. Айыл өкмөт башчысы Алтынбек Алиев тарабынан социалдык маселелерди жөнгө салууда жаңы багыттагы жумуштар жасалууда. Кара Keçi участкасында 4 километр 600 метрге таза суу түтүкчөсү, андан балдар бакчасына өтүүчү көпүрө, андан чоң 600 кишилүү мечит, жакынкы аралыкта биз ошол дагы бир көптөн күткөн элдин көйгөйлүү маселеси болгон таза суу маселеси ошол коомдук фонд араптар аркылуу аны бүтүрдүк. Айылдардагы билим берүү, саламаттыкты сактоо, жарыктандыруу маселелери жолго коюлуп, айыл аймакта бир топ өнүгүүгө карай иштер жүргүзүлүп жатат. 2019 жылдын бюджети каралган
иш аткаруу пландары негизинен уже аткарылды деп эсептесек болот. Себеби бюджетибиз чектелүү. 2020 жылга каралып аткан маселелерибизден ушул талаачылык, ирригациялык иштери боюнча бизде 17 километр Спан балансында турган каналыбыз бар, эскилиги жетип ремонт талап кылууда. Ал маселени чечүүгө аракеттенип атабыз. Бул ирригация маселелери боюнча азыр ошол проон уюмдары аркылуу 2,5 километр каналыбызды ремонттоого уже долбоорду өткөрдүк. Буюрса 2020 жылдын февраль айынан баштайбыз деп атабыз. Мындан сырткары биздин Күлдү, Кудук, Назарамин, Сарытала деген айылдарыбыз бар. Бул айылдарда таза суу маселеси кыйын, өтө кыйын. Анткени бизде шарттуу суулуу биздин айыл өкмөттүн негизги айдоо жерлерибиз. Ошондуктан калктуу конуштарга таза суу менен камсыздоо максаттары, пландары даярдалган. Буларды даярдап иш жүзүнө ашырабыз деген максат болуп атат. Ошол болушунча жергиликтүү бюджеттин эсебинен өздүк салым катары сессияда карап бул маселелерди карап чечип атабыз. Мамлекеттик жана коомдук саясий ишмер Кыргызстандын алгачкы өлкө башчысы наамына татыган Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгына карата айыл өкмөт тарабынан маареке өткөрүү пландалып, бир топ уюштуруу иштери жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен, жогорку кеңештин токтому менен жана өкмөттүн токтому менен коомдук ишмер, коомдук саясий ишмер Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдык маарекесин өткөрүү боюнча иш-чаралар түзүлгөн. Ошол иш-чаралар боюнча айылдардын ички жолдорун, түнкү жарыктарын орнотуу иштери жүргүзүлүп атат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушул биздин Абдыкадыр Орозбеков атындагы спорт стадионубузда ошондо жандандыруу иштери жана эле реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп атат. Жогорку кеңештин токтому менен жарыяланган ошол Орозбековдун 130 жылдык юбилейлик иш-чарасын өткөрүү боюнча азыр бизде кызуу иштер жүрүп жатат. Буну мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын айтуусу боюнча 25 октябрга коюлуп, Орозбеков айыл өкмөтүндө ошондой эле Кадамжай район борбордук стадионунда өткөрүү жагы пландаштырылууда. Ошол Орозбековдун 130 жылдыгына карата биз илимий практикалык конференцияны өткөрүүнү пландаштырганбыз. Бул боюнча бардык университеттер маалым каттар жеткирилип, атайын программа сценарийлери түзүлгөн. Докладчылар дагы биз Батмо университети менен биргеликте иштерди жүргүзүп атабыз. Аймактагы жаштардан демилгечи топтор уюштурулуп, борбордук стадиондо реконструкциялоо иши жүргүзүлүп, курулуш иштери аяктоо алдында турат. Абдыкадыр Орозбеков атабыздын 130 жылдык юбилейине биз дагы айылыбызда ушул азда болсо өзүбүздүн эмгегибиз менен ушул болуп жаткан иштерге жардам көрсөтөлү деп ушундай жардам кылып атабыз азыркы учурда. Берилген иштер өз нугунда жүрүп жатат. Аймактардагы жаңы конуштарга суу жеткирүү максатында жер астынан суу өтүүчү туннель курулууда. Жер кошоттагы жаңы элдер конуштар чыгат да баячы. Элде мындай бардыгы жер менен да бактарды эгип, бактарда түшүм алып туруп ошону сатып иштейттер да. Бул жерлерге эмне керек? Суу керек бартадан. Бул ошол максат, ушул суугаруу, мелиорация болот. Ошол бул главный максат. Проходка бул жерде тешилгенде шакчалар өсөт да, проходка берет. Ана биз мына ушул бетонду биз куябыз. Биздин аркасында, булардын аркасынан экинчи стадияда кеткен биздин ишибиз. Мына ушул бетонду, мына ушуларды баштап, мына полдон баштап туруп, борт, ана азыр потолок туруп атабыз. Мына ушул акыркы участоктор, акыркы немелер. Нар жагда бир 100 метрде бар. Мына ушул 6 метр азыр акыркы. Мына ушул менен акыркы чиберебиз. Айылдын тургундарын авариялык абалдагы имаратта кабыл алып келишкен. Жергиликтүүлөргө сапаттуу медициналык жардамдарды көрсөтүү максатта инвесторлордун жардамында үй бүлөлүк дарыгерлер борбору курулган. Аймактарды өнүктүрүү жылында быйылкы жылда Марказ айыл өкмөтүндө бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобу ачылды. Бул Алсафа коомдук бирикмеси тарабынан курулуп, азыркы күндө пайдаланууга берилди. Себеби биздин мурдагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу эски 60 жыл мурда курулган экен. Мурдагы совхоздун конторасы болуп турган. Бул пайдаланууга жараксыз деп табылгандан кийин биз ушундай демөөрчүлөр таап быйылкы жылда пайдаланууга бердик. Иштеп атат азыркы күндө. Ошондой эле биздин больницабыз дагы мисалы үчүн талапка жооп бербегендиктен быйылкы жылда бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы тарабынан азыр 2 этаждуу больница курулуп атат. Экинчи этаж бүтүп калды. Буюрса быйылкы жылда пайдаланууга берилет. Ошондой эле мына өзүңүздөр көрүп турган маданият үйүндө айыл өкмөт түзүлгөндөн бери
айыл өкмөтүнүн өзүнүн жеке конторасы жок. Ошондуктан бу жерде биз кошумча кружокторду ачуу максатында ошондой эле паспорт стол бар, автошкол бар, ошолордон бөлүнүп башка айыл өкмөтүнүн конторасын курайлы деп быйылкы жылда баштадык. Азыр биринчи этажы бүтүп, жаңы жылга чейин бүтүрөбүз деген аракеттер бар. Долбоордун алкагында медициналык аппараттар толугу менен камсыздалышып, алгачкы медициналык жардамдарды көрсөтүүгө толугу менен даяр турушат. Ичиде отоплениясы, ыстык суу, суук суу, санузелдери менен раковина ушундай шарттуу түзүп берди да бизге. Рахмат ушуларга. Медикаменттер берип турушат, ОМСтен алабыз, бюджеттен, гумпомощь келип турат. Эми 100% болсо дагы 50%, 30% камсыздап турабыз. Тез жардамды беребиз. Давлениясы көтөрүлүп келсе, ысынасы көтөрүлүп келсе, ушу биринчи жардамды беребиз. Кадамжай аймагындагы башкы көйгөйлөрдүн бири болгон бакча маселеси боюнча бир топ жумуштар аткарылууда. Бакчалардын санын көбөйтүү бийлик өкүлдөрүнүн эң негизги максаты. Республикалык бюджеттен жана менчиктигиндеги бакчаларды ачуу менен көйгөйдү чечүү аракеттери көрүлүп келет. Бизде райондун аймагында 2010 жылга чейин бар болгон 10 гана бала бакча болгон болсо, бүгүнкү күндө 49 бала бакчага жетип, анын ичинен 45 бала бакчабыз мамлекеттик, ал эми 4 бала бакча жеке менчик бала бакча болуп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Мектеп жашына чейинки балдардын саны 30 миңге жакын болсо, анын ичинен азыр пайыздык көрсөткүч менен алганда 30% чейин балдар мектепке чейинки билим беркемелерине тартылды. Бирок тилекке каршы бул да болсо канчалык көбөйгөн сайын барбыр балдардын тартылгандыгын биз 50%га дагы жеткизе албай атабыз. Бул балдардын ата-энелеринин түшүнгөндүгүнөн бала бакчанын муктаждыгы дагы эле болсо күч бойдон калууда. Район жетекчиси аймактардагы бөбөктөрдү бакча менен камсыз кылууда. Менчик тибиндеги балдар бакчасы болсо да курууга көмөктөшөт. Муктаждык чоң болгондуктан бай эл суранып, жумушта иштегендер суранып, анан ачканбыз ошол жеке балдар бакчасыны. Себеби муктаждык аябай чоң болду. Эми ата-энеси балдары бар, шарты бар, иштейин десе, балдарын караган эч ким жок болуп калды да. Ошого биз ошону ачканбыз. Чогулушка чакырып, элге түшүнүк берип, мындай мамлекет тарабынан баягы мектепке чейинки образование гарантия эмес, ошондуктан жеке балдар бакчага жардам бергиле деп ошентип чогулушка чакырып, багына түшүндүрүп, баягы кылган, жардам берген да. Ачылып атканыбызда. Бакчалардын санын көбөйтүү Кадамжай районунун бийлик өкүлдөрүнүн эң негизги максаты. Анткени мамлекеттик балдар бакчалары саналуу гана болгондугунан улам бакчага муктаждык күч. Менчик тибиндеги Аруу балдар бакчасында бүгүнкү күндө Кадамжай шаарындагы 50дөн ашык бөбөктөр тарбияланышууда. Шаарыбызга эң керек болгон бала бакчалардын бири болуп ачылдык. Себеби гос садиктерде аябай бала көп, группада дагы бала көп болгондуктан ушул маселенин натыйжасында ушу жеке менчик садикти ачуу оюбузга келип ачтык. Азыркы мезгилде 3 тайпабыз ачылган. Ар бир тайпада 16дан 20га чейин балдар окуп жатышаттар. Кадамжай районунун жаштары биригип Кызылбак фондун түзүшүп, айылдыктарга шарттарды түзүүгө көмөктөшүп келишет. Бириксек баары колдон келет деген девиз менен Кызылбак жаштар фондунун мүчөлөрү аймактарга көчө чырактарын орнотууга, мектептерин ремонттоого, ички жана борбордук көчөлөрдү оңоп түзөөгө өз салымдарын кошуп келишүүдө. Фондубуз түзүлгөндөн бери 3 миллион рубль чыгылдык айылга. Жарыктандыруу, мектептерге жардам, поликлиника жардам, фаптарга жардам, жол оңдоо, ошол боюнча жалпы иштер болуп атат. Мисалы, белгилей кетсек, мына ушул Көкшал топтон орто мектебибизге ажатканасын бердик. Ажатканасын 150 миң рубльдик ремонт кылып бердик. Мына жарыктандырууга жалпы 13 километр болот, айлыбызчы. 13 километрге 160 штук коюлду прожектор. Бюджети 1 миллион рубль болду. Кадамжай районунун айыл аймактары менен кошо Кадамжай шаарында да бир топ жумуштар аткарылган. Алсак шаардын 2 чакырым ички жолдоруна асфальт төшөлүп, таза суу түтүктөрү жаңыланып, ичүү суу маселеси жөнгө салынган. Мындан сырткары түнкү жарыктандыруу иштери уюштурулуп, бүгүнкү күндө Кадамжай шаары 90% жарыктандырылган. 2 километр ички жолдорду асфальт төшөдүк. Асфальт төшөрдүн алдында астында таза суу
түтүктөрүнө, канализация түтүктөрүнө жергиликтүү бюджеттин эсебинен жаткызып бердик. Мына азыр биз Жиделик участкасындагы Калинин көчөсүндө турабыз. Бул Калинин көчөсүндө 790 метр болду. Мына сырткары айылдардын ичинде ар кайсы жерде, бир жерде 750 метр, бир жерде 450 метр болуп асфальт иштери бүттү. Ошол эле жылдын алкагында жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2 кичи футбол аянтчаларын ишке киргиздик. Мындан сырткары бүгүнкү күндө 2011 жылы болуп өткөн жер титирөөнүн кесепетинен жабыркаган 6 үйдүн 106 тургуну болчу. Буларга курулуп жаткан 45 батирлүү үйдүн курулушу аягына чыгып атат. Түнкү жараткычтар бизде мындайча айтканда жергиликтүү бюджеттин эсебинен баары болуп 90%га толугу менен түнкү жараткычтар орнотулган. Кадамжай шаардык мэриясы тарабынан билим берүү тармактары да колдоого алынып келет. Мектеп жетекчилери менен тыгыз байланыш жүргүзүлүп, ар тараптан жардамдар көрсөтүлөт. Айрымдарына токтолуп өтсөк, Кадамжай шаарындагы номер 17 Абсамат Масалиев орто мектебинде заман талабындагы электрондук доскалар орнотулуп, интернет желилерине туташтырылган. Материально-техническая база в школе хорошая, даже богатая, я бы сказал, потому что среди 84 школ города наша школа одна единственная здесь, в Кадамжайском районе, вошла в проект мультимедийного комплекса, и в прошлом году на базе школы установили 20 компьютеров мультимедийного комплекса Билимкана. Кроме этого, весной вот этого года, в конце прошлого года, будем говорить, весной этого года, наш куратор, вы знаете, школа носит имени Абсамата Масалиева, сын Исхак Абсаматович Масалиев, подарил нам 15 компьютеров в кабинет информатики. Бүгүнкү күндө бул мектепте 2000ге чукул окуучу билим алып, 62 мугалим эмгектенет. Мында билим алып жаткан окуучулар мугалимдеринин мээнетин актаган, өз өлкөбүзгө салым кошкон инсан болууну максат кылышат. Эжекейлерим абдан жакшы сабак өтөт. Биздин эжекей бизге дагы күлүп, жакшы сүйлөп, мындай кыгыла деп жакшы эле айтып, жакшы сүйлөп, жакшы сабак берет. Биздин мектепте бардык шарттар түзүлгөн, китептагы бардыгыбызга жетиштүү, компьютерлер дагы жаңы келип, жаңы жетиштүү болду. Райондо жыл башынан бери жарандарды жумуш менен камсыз кылуу багытында иштер жасалып, аймактагы жеке ишкерлерге колдоолор көрсөтүлгөн. Биздин жеке ишкерлерибиз дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн активдүү жүргүзүп келүүдө. Атап өтсөк, Масалиев айыл өкмөтүндө бетон чыгаруучу атайын ишкана ачылып, бул жерде бир канча ондогон биздин атуулдарыбыз жумуш орду менен камсыз болду. Ошондой эле Учкоргон айыл өкмөтүндө мөмө жемиштерди кургатуучу цех ачылып, бул жерде дагы 20дан ашык калкыбыз, элибиз ошо жумуш менен камсыз болду. Ошондой эле биз азыркы мезгилде жеке ишкерлерге жакшы көңүл бурулуп, аларга жакындан жардам бергенге аракет кылып атабыз. Быйылкы жылдын эсебинен эле 2 жеке менчик мектеп, ошондой эле 2 жеке менчик бала бакча ачылды. Булардын бардык документ иштерине, уюштуруу иштерине жакындан көмөк көрсөтүлүп, бүгүнкү күндө өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Аймактагы социалдык объектилерди кышка карата даярдыктар жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө аймактагы бардык мекеме ишканалар кышкыга толугу менен даяр турушат. Күз-кышка даярдык боюнча бизде атайын штаб курамы түзүлгөн, атайын акимдин буйругу чыгып штабтын курамы түзүлүп, биз 3 зона боюнча 10 сентябрдан баштап атайын штабтын курамдары 3 группага бөлүнүп, жерлердеги социалдык объектилерди билим берүү, саламаттык сактоо, айыл өкмөттөрдүн, шаардык мэриялардын бүт объектилерин карап чыгып, күз-кышка даярдыгы боюнча жеринде каралды. Кээ бирге кемчиликтер бар жерлерге атайын эскертүүлөр берилип, оңдоп түзөлөр айтылып аткарылды. Бүгүнкү күндө бардык объектилерибиз күз-кышка даяр. Жыйынтыктап айтканда, Кадамжай аймагында регионду өнүктүрүүгө карай бир топ иштер жасалган. Бүгүнкү чыгарылышта аймактагы айрым гана жумуштарды атап өттүк. Район жетекчилиги алдында мындан ары да өнүктүрүүгө карай жасаучу жумуштар арбын. Зыйнат Турдубекова, Перизада Ташиева, Бекболот Чыргалбек уулу, Пирамида.